Саламатсыздарбы урматтуу биздин угармандар жана ошондой эле көрөрмандар. Биздин бүгүнкү эфирибизде Ойма Production'дан режиссер байкелерибиз келип калыптыр. Дагы бир ирет кош келипсиздер демекчибиз, урматтуу байке. Өзүңүздөрдү кеңири тааныштырып кетсеңиздер болот. Менин атым Байгазы. Ушул жакында тартыла турган сериалдын главный режиссер постановщиги болом. Ойма Production студиянын негиздөөчүсүмүн өзүм. Өзүм 13 жылдан бери ушул тармак менен иштеп келем. Өзүм Бибисара Бишиналиева искусство маданият жана искусство университетинде окугам. Азыр ошо режиссерлук кесип менен иштеп келем азырынча. Сонун ушул буюрса жакында алда ушул сиздердин куралдаш кино сериалыңыздар тартылып башталып аткан экен, ошол боюнча. Жана ошондой эле бул тасманын тартуу идеясы кантип пайда болду? Бул тартуу идеясы биз как раз 1 жыл мурун ушул Баткенге келип дагы бир сериал тартып кеткенбиз. Эрез деген кыргыз сериалынын колдосу менен Англиядан оператор келген, режиссер келген, звукорежиссер келген, Англиядан келген биздин коноктор менен биргеликте тартканбыз ал сериалды. Ошондон улам Баткенде жүрүп, как раз именно ошо чек ара жөнүндө тартканбыз ал сериалды дагы. Ошол жакта жүрүп, бул эмеде иштеген, заставада иштеген аскерлерди көрүп, аскер бөлүктөрдө иштегендердин эмгегин көрүп, ошондон улам бизге бул идея келип чыкты да. Айта кетсеңиз, эмне үчүн ушул дал аскердик драма жанрында тандадыңыздар? Буну тандаганыбыздын да себептери чоң. Бул жөн гана аскердик драма эмес, биздин азыркы эң көйгөйлүү болуп аткан бир маселе мамлекетибизде. Себеби азыркы ата энелер, ошондой эле жаш балдар, аскерге жашы жеткен балдардын аскерге болгон каалоосу мисалы өчүп баратат. Ошол себептен ошо аскер драмасын тартып, ушул Куралдаш деген сериалды тартып, ошол менен биз эмеден аскерден качкан балдарды аскерге тартуу максаты биринчиден. Экинчиден, бул кыргыз чек арасын даңктоо, аскерде кандай кызмат болот, ошолорду элге чагылдырып берүү. Себеби азыр мамлекетибиз бүт жактан колдоп атат. Ошондой эле аскер бөлүктөрүнүн менен да таанышып чыктык биз. Ошолордун ичинде жашоо шарттары, кээ бирки үйдөгү жашоо шартка караганда аскер бөлүктөгү жашоо шарт өтө жакшы деп айта алам мен. Себеби мен көзүм менен көрдүм муну. Андан сырткары биздин 1 жыл мекенге кызмат кылган жоокерлердин жашоосун көргөзөбүз бул сериал менен. Ошондой эле ушул сериал аркылуу биз жанагы азыркы жаштарга эме беребиз, дух беребиз, дем күч беребиз, патриоттук сезимин ойготобуз деген максатыбыз бар. Буюрса ошол максатыбызга жетип алсак, анда бул биздин эң эле чоң ийгилигибиз деп айта алам да. Ошондо көрүүчүлөргө ушундай мотивационный бир немелерди жеткиргиңиздер келет, ошо тасма аркылуу. Сонун. Жана ошондой эле бул Куралдаш деген аталыш эмнени билдирет? Куралдаш деп, мисалы бул Куралдаш деп аталышы, мисалы жоокерлер келет да кызмат кылганы келгенде, мисалы илгери палчандар деп койчу эле. Мисалы ал палчандар деп да башка жактан чыккан да ал сөз. Анан орусча ал. Анан кыргызча мисалы бир эмеге келгенден кийин, аскер бөлүккө келгенден кийин ошол жерден даярданышат, ант беришет. Ант бергенден кийин заставага кетишет, дагы башка бөлүктөргө кетишет да. Ошол себептен биз Куралдаш деп, дос болушат, мисалы катташышат, палчан деп, мисалы палчан дешет, сулжактар деп коюшат. Биз андай эмес, мындай кыргызча ат коелу дедик, Куралдаш деп. Ошол себептен. Мына ошондо ошо Куралдаш тасмасындагы окуялар чыныгы фактыларга негизделген, Чыныгы фактылар бар, андан сырткары көркөмдөлгөн фактылар бар. Бул жакта эми көбүнчө биз өзүбүз жаздык. Сценарийни жазганда биз ошо погранслужбанын жетекчилиги менен кеңешип, ал жактардын дагы бизге эме берген. Ал жактан консультация бергенге кишилерди бөлүп беришкен. Ошолор менен кеңешип анан жазылган нерсе. Анан Куралдаш деген аты болсо, именно аны мен өзүм жалгыз койгон жокмун. Аны дагы ошо погранслужбадагы агайларыбыз менен чогуу ойлонуп, анан кийин койдук да бул атты. Жана ошондой эле бул тасмадагы башкы каармандар кандай сыноолордон өтүшөт? Эми бул башкы каармандар, мисалы жаңы аскер болуп келгендер, мисалы алардын арасында экөө эле армияга барышкан, служба кылып келишкен актерлордун арасында, калгандары барган эмес. Азыркы учурда актерский эмеде окушат баары.
актёрчулук чеберчиликте окушат. Эми ошолор кыйналышы мүмкүн. Мисалы келгенде күнөө албай. А бирок булар эми чыныгы мисалы 9 каарман бар. 9 каармандан сырткары дагы 8 каарман бар. Эми экинчи эми взводдун балдары болот. Ошолор биргеликте мисалы аскер бөлүктө кандай заданиялар болсо ошонун баарынан өтүшөт. Ошондой эле кандай соревнованиялар болсо ошолорго да катышышат. Ошолордун баарын чагылдырабыз. Андан сырткары бирөөсү кинолог болот, бирөөсү снайперщик болот, бирөөсү танкист болот. Ошондой эле ар кайсы каарман өзүнө жараша эмелеринен өтүшөт. Сонун Кыйынчылыктары деле болбойт. Кыйынчылыктары съемкадан болушу мүмкүн. Мисалы эртең менен 6-да башталып, кечинде 2-де бүткөн моменттерде кыйналышы мүмкүн. Негизинен азыркы учурда биздин актер балдарыбыз кеминде Нур айылында застава бар. Ошол жактан даярданып, подготовка кылып атышат сериалга тартылганга. Биздин эмеден погранслужбадан жетекчилерине ыраазычылык айтам. Себеби ошол бизге ошондой шарт түзүп берди. Ал балдар ошол жакта жатып туруп, азыр ошо именно аскерликке даярдап атышат актер балдарды. Сонун бул ушул тасмада жаңы ушул армия бөлүгүнө келишет дедиңиз го, жаштарчы. Ошолор канчалык деңгээлде ошо психологик конфликттерден канчалык деңгээлде чагылдырылат ошолордун психологик конфликттерди? Ооба. Мисалы ар бир каармандын өзүнүн аттары бар. Аларды айтпай тура берейин. 9 бала, 9 башка каарман болуп келишет. Ошолордун ичинен бирөөсү психологиялык жактан аны да көргөзүп кетебиз астыда сериалда. Психологиялык жактан психологдор менен чогуу биргеликте ошондой моменттерин көргөзөбүз. Андан сырткары армиядан качкан учурлар болот, анысын көргөзөбүз. Психологиялык бүт психологияга тиешелүү көп эле нерселерди көргөзүп кетебиз бул сериал менен. Ошол жаштарды мекенчиликке үндөө тасманын негизги максаттарынын бириби? Ооба. Бири. Неге? Себеби мен жана башында айтып кеткендей эле, мекенди сүйүүгө, мекенге кызмат кылууга, чек араны корууганы, именно ошол заставада кызмат өтөөгө үгүттөйт деп айта алам мен бул сериал. Жаштардын патриоттук сезимин ойготот деп айта алам. Бул тасманы тартуу иштерине канча убакыт кетет? Тартуу иштерине 1 айдай убакыт кетет. Биз болсо азыр 7,5 айдан бери дайынданып жүрөбүз бул тасманы тартууга. Сценарийлерин жазып, локацияларын карап, актерлорду тандап олдук, уже бүт толукталды да. Уже тартуу учуру келип калды. Буюрса тартуу учуру аз убакытта башталат. Болжол менен 1 жуманын ичинде тартуу иштери башталат буюрса. Бул тасманы ошол негизги ошол оймо продакшн менен жана ошондой сиздер менен биргелешип кайсыл уюм же мекеме, кайсыл неме сиздерге колдоо көрсөтүп жатат? Бизге Маданият министрлигине караштуу кино департаментке тийиштүү Кыргыз сериал мекемеси менен биргеликте ушул сериалды тарткан атабыз буюрса. Бул куралдаш тасмасы качан көрүүчүлөргө сунушталат? Буюрса октябрда сунушталып калат. Кайсыл платформалардан көрүүгө болот? Эми ал Кыргыз сериал мекемеси да өздөрү да айтып кетет. УТРКдан, ЛТРдан, анан Кыргыз сериалдын өзүнүн YouTube каналы бар. Ошол YouTube каналдан ошол жактарга жарыяланат. Сонун. Учурда да кандай жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп жатасыздар? Учурда азыр буюрса бул сериалыбызды бүтүп алсак, ушул сериалдын эле сезондоруна даярданабыз. Улантып тартабыз буюрса февраль айларында экинчи сезон тартабыз. Может февралдан бир аз өтүп калат, бирок ал аралыкта биз ушул сериалдын үстүнөн иштейбиз. Башка дагы долбоорлорубуз бар. Алар дагы ушул жылы тартылат буюрса. 2 чоң коммерческий кинобуз бар, аны да тартабыз буюрса. Байгазы байке, ошол өзүңүздүн ошо жаштыгыңыз тууралуу, ушул студенттик күндөрүңүз тууралуу дагы бир аз кеп кылып кетели, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул сиз өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кенен маалымат бере кетсеңиз жана ошондой эле окуп бүткөн ушул университетиңиз тууралуу дагы маалымат бере кетсеңиз сонун болмок. Мен өзүм жаштыгым боюнча айтсам, өзүм Жалал Абад областына караштуу Базар Коорун районунун Кызыл Ай айылынан туулуп өскөм. Ошондон номер 9 Жаласанов мектебинде билим алгам. Ошол жактан 11-классты бүтүп Бишкекке окууга тапшыргам. Ошол мен жаштыгымда бир жерге токтоло кетейин. Эми 11-классымда 7-каналга
стажер болуп барып жүрүп, ошол жакта режиссер болуп иштеп калгам 11-классымда. Ошол жактан ушул кесипке кызыгуу менде телевидениедан башталган. Телевиденияга чейин мектепте мен сүрөт тартчу элем, фотоаппарат менен. Ошондон улам келип чыккан. Мен башында жашымда актер болом дечү элем. Бирок кийин изилдеп көрдүм, актерлукту изилдедим, операторду изилдедим, башка да кесиптерди изилдеп анан нефтиге иштейм деп, нефтиге окуйм деп калдым да Кочкор Атага. Андан улам кой деп анан ошо 7-каналга кирип калгандан кийин ошол жактан анан кызыгуулар башталды. 7-каналда иштеп жүрүп 17 жашымда ошондо мен Ошто концерт койдум, Жалал Абадта чоң концерттерди койдум режиссер болуп. Андан сырткары анан Нооруздарды өткөрдүм. ДПМ сабактан, общий райондордон чогулган менен эле тең классташтарымдын эмесин өткөрдүм да, постановкасын коюп, военный тематикадагы кайсы бир спецназдар болчу, ошондо унутуп калдым азыр кайсы спецназ экенин. Ошолор военный выступлениесын коюп беришкен да, постановочный выступлениесын коюп берип, ошондон улам анан мындай военный дагы тематикага ошондон да жакынмын. Андан сырткары мен ошол постановканы койгондон кийин өзүм кинолорго кызыгып баштадым 7-каналда иштеп жүрүп. Анан жайында мектепти бүтүп алып, анан Бишкекке окууга тапшырдым да. Бишкекте ошо Бөбүз Ара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетине тапшырдым. Ошол жактын телекоммуникация деген факультети бар. Ошол факультетине режиссер, телевидение, радио, кино деген жаатына ошол багытка тапшырып, ошол жакта окудум өзүм, ошол жактан билим алдым. Студенттик күндөрүмдө мисалы жөө басып окуган күндөрүбүз көп болду. Кыргыз фильмде сабак болот бизде. Анан университетте сабак болот да, аралыгы алыс экөөнүн. Анан кээде эме болуп калат, жол киребиз жок группалаштар. Ошол жака чейин жөө барабыз. Анан кыргыз фильмден сабак өтүп алып, жатаканада жашадым да мен. 3 жыл жатаканада жашадым. Ошол жатаканага жөө келген көп учурлар болду. Ошол эмгектердин артынан анан ошол даражага жетип отурам өзүм дагы. Былтыр ошо биринчи жолу режиссер постановщик болуп Биздин класс деген сериалды тарттым. Ал сериалым азыр YouTube'да бар. Мен дебютный кином болду, ошол өзүм режиссер болуп тарткан. Ага чейин дагы кинолорду тарткам, башка продакшндар менен тартып, башка продакшндарга тартып берген. Ал жакта экинчи режиссер болуп кызмат кылдым. Андан сырткары ушул эле кесип менен мен звука режиссер болуп иштедим, звук оператор болуп иштедим. Өзүм кызыгуум менен болду. Андан сырткары оператор да болуп тартып жүрдүм, клиптерди тартып жүрдүм. Эми ар кандай иш-чараларды дагы тартып жүрдүм да. Бейшеналиевадан жакшы билим алдым мен. Ошол жактан агайларга деле ыраазычылык айтам. Себеби ошол агайлар, профессор агайлар болбосо биздин деңгээлибиз бул даражага жетпейт деп ойлойт элем. Себеби бизде эртең менен сабак 9-да башталса, кечинде 7-8-де бүтчү эле да. Медиктер деле окуйт элекпиз делечи. Именно анан ошо режиссердун да кесиби бир аз оорураак. Чыдаган балдар окуйт ал жака дагы, чыдаган кыздар окуйт. Бирок келечеги жакшы деп айта алам мен. Ошол жактан. Кызыктуу күндөрдөн дагы биз эмеден группалаштар менен чогуу нан менен майонез душес ичип калганбыз. Ал мезгилде султан чай чыга эле, кийинчерээк чыкты султан чай. Ошентип душес менен лепешканын майонезин сазайын бергенбиз убагында. Сонун ошол студенттик убакта жылдарда сиз аябай танылып окупсуз. Ошол студенттик жылдарда сиз кандай чоң ийгиликтерди жараттыңыз? Студенттик мезгилимде мен короткометражный фильмдер тарттым, аларды фестивалдарга жибердим. Ал жактардан дагы жакшы жыйынтыктарды алганбыз фестивалдардан. Ошондой эле чет мамлекеттерге чыгып келдим студент болуп жүргөн мезгилимде. Ошо кесибим боюнча. Ийгиликтер мен ошо чоң ийгилик бир ошо Алматыда өткөн бир фестивалга катышып 3-чү месттен алгам. Ошол. Сонун. Ошол азыр режиссер кесибин аркалап жатат экенсиз. Ошо мыкты режиссер болууга университеттен сизге ошол кайсыл ага эжелериңиз түрткү болду? Университеттен көп эле мугалимдер түрткү болду, көп эле мугалимдер жардам берди. Мен Болот Шамшиевди көрүп калдым тирүү кезинде. Геннадий Базаров агай менен мен именно ошо курсовой работамы тартып атканда телефильмден ошол жактан учурашып калып, ошол агайды да салымы чоң. Андан сырткары мен именно ушул даражага жетишиме менин өзүм бир тууган байкем бар, Нурланбек Камчыбеков. Ошол байкем салымы чоң.
себеби мага көп эмгек кылды, көп жардам берди, мени тарбиялады ушул багытка. Андан сырткары Урмат деген байке бар. Ошол Урмат байкенин дагы салымы чоң. Ушул даражага жетип калышыма. Мугалимдерден Тынчтык Бугучиев, Абдулалим Мамадалиев деген агайларым бар. Молдо Саид Мумбетакунов агайыбыз бар. Ошолордун артынан көп ийгиликтерге жетип келатабыз. Сонун. Ошо кино тармагында эң чоң кыйынчылыктар эмне деп ойлойсуз? Кыйынчылык деле жок деп ойлойм мен. Эгер ишиңи жакшы билсең. Кыйынчылык азыр творческий кризис башталган. Бүт эле бизде эмес, бүт эле адамдарда. Андан сырткары эң чоң кыйынчылык, мисалы, эгер бир жакшы сценарий жазып тартам десең, мисалы, мамлекет жактан колдоо болсо дагы жакшы. Андан сырткары, мисалы, эме табышың керек, инвестор табышың керек киноңду тартыш үчүн. Инвестор тапсаң, андан соң таппай калып, мисалы, тартылбай калган деле сценарийлер толтурат. Ошол моменттер мындай оорураак болот. Именно мына эменики кино жаатында иштеп атып процесстеги кыйынчылык жок деп айта алам мен. Кыйынчылык бар. Эми эрте турасың, кеч жатасың, уйкуңан каласың. Ошондой моменттер бар. Анан кээ бирки моменттер бар, мисалы, бир эпизод менен дагы башка эпизодду бириктире албай тартып аткандачы. Ошондой моменттерде кыйналышым мүмкүн. Менде мындай, мен башыман өтө элек, мисалы, кыйналган момент өтө элек. Сонун. Ушул кино тармагында ийгиликке жетүү үчүн адамда эң негизги кайсыл сапаттар болуш керек? Негизи эле адам баласында эң жакшы сапаты жоопкерчиликти болуш керек. Эң биринчиден так болуш керек. Тартип болсо баары болот да, өзүндө, адамдын өзүндө да. Уктап калбаш керек. Адам уктабаш керек, мисалы. Укташ керек өзүнүн убагында да. Бир жерге кечигип барбашың керек. Ошол эле тартиптин ичине кирип кетет ал деле. Мисалы, жоопкерчиликтин ичине кирет да. Ийгиликке жетиш үчүн өзүң аракет кылышың керек. Өзгөдөн күтпөшүң керек. Өзүңө ишенишиң керек. Ошол эле. Адам эң биринчи жоопкерчиликти болсо эле көздөгөн максатына жетет деп айта алам мен. Ушул өзүңүзгө да жеке дагы бир суроо бере кетейин. Өзүңүздү 10 жылдан кийин кайсыл деңгээлде көрөсүз? Аман болсок дагы бир чоң бир ийгиликтерге жете турган деңгээлде элемин. Мен деле өзүм, мисалы, пландарым бар, ойлорум бар. Ошолор ишке ашса 10 жылдан кийин мындай Кыргызстанга эле эмес, Орто Азияга, СНГга мындай таанылган режиссер деп катары көргүм келет мен өзүмө. Мен ошонун үстүндө азыр аракет кылып иштеп келатам. Буюрса дүйнөлүк деңгээлдеги кино тасмалар тартканга эмне кыласыз, Аракет кылып атам ошого. Сөзсүз түрдө буюрса Оскар сыйлыгына чейин жетиңиз ушул өзүңүздүн кесиңизди аркылап. Мына эмеде жанаракта айтып кеткендей эле, мисалы, Баткенден биз 2025-жылы уж как раз ушул айда биз фильм тартып кеткенбиз, сериал тартып кеткенбиз. Ошол жакта Гүлнара Касманбетова, Наргиза деген эже болду режиссер, Англиядан келген операторлор. Ошол кинобуз дүйнөлүк фестивалга чыкты. Ошо кыргыз сериал мекемеси менен биргеликте тартылган ал дагы. Ал жакта мен директор кастинг болуп иштегем. Ошол дагы бир чоң сыймык болду мага. Биз иштеген эмебиз, долбоорубуз ошондой чоң бир эме фестивалда жүрдү да. Жакынкы эле күндөрдө бүттү ал фестиваль, дүйнөлүк фестиваль болду. Ошол жака илинди да фестивалыбыз. Көрүүчүлөргө тартууланды. Сонун. Азыркы кесибиңиздер сөзсүз түрдө актуалдуу жана ошондой эле кызыктуу демекчимин. Ошол кино тармагында ошо кызыккан жаштарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Мына азыр как раз эме болуп калды. Азыр 11-классты бүтүп атат да балдар. 11-классты бүтүп аткан балдарга кеңешим барып тапшырсын. Бүт окуу жайларга өтөмбү, өтпөймбү дебей, бүт изилдешсин. Бир эле ошо мен режиссерго тапшыргыла дебейм, операторго тапшыргыла дебейм. Негизи эле кайсыл жаштар кайсы жакка кызыкса, ошол кесипке тапшырсын. Себеби азыр билим алуу дагы оор, биринчиден. Экинчиден, мүмкүнчүлүк жакшы азыр. Азыркы жаштарга условия жакшы, мындай айтканда. Азыр баары эле айфон көтөрүп калды дегендей да. Мисалы, ошон үчүн мен өзүм окуган университетти да сунуштап кетет элем. Бүйүрсара Бишиналиев атындагы Маданият жана искусство университетинде телекоммуникация факультети бар, театр жана кино деген факультет бар, фольклор факультети бар, эстрадный жагы бар. Ошондой эле СКД деп бар болчу мурда, менеджмент жагы дагы бар да. Ошол жака мисалы тапшырса болот. Мисалы ОРТга
балл ала албай калгандар бизде ошо буюрса беш наливада без ОРТ кабыл алышат, устный экзамен менен. Ошол жака дагы барып тапшырса болот. Жакшы, азыр дагы ошо биздин университет дагы жаңы университет салынып атат жанына, буюрса ушул жылы же аркы жылы бүтүп калышы мүмкүн. Жаңы университетте дагы окуп калганга мүмкүнчүлүк болуп калат ал жаштарга. Ошондой эле окуу жайга жакын эле жерде жатаканасы бар. Алыс жактан баргандарга мен сунуштайт элем ошол жака да барып тапшырышсын. Ошондой эле башка дагы университеттерге барып тапшырсын. Эгер ошо именно режиссерлукка тапшырам, ОРТга тапшыргам дегендер, ОРТсынын баллы жетсе, аутса да бар ушул эле кесип, Манас түрк университетинде бар. Ошол жактарга деле барса болот. Манас түрктө дагы актерлорду окутат, режиссерлорду окутат, телекоммуникация факультети бар ал жакта дагы. Ошол жактарды сунуштап кетет элем мен. Режиссер болсун, жаштарды көргүлө. Сонун азыркы учурда бизде ошо 11-классты бүтүрүп абитуриент болуп жаткан биздин көрүүчүлөргө өтө сонун насаат кеңештер болду деп айта аламын, урматтуу кесиптеш. Ошол анда эмесе биздин ушул эфирге дагы бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти десем болот. Урматтуу Байгазы Жумал уулу, сизге да эркин микрофон, жаштарга өз насаатыңыздарды, каалоо тилегиңизди айтып кетсеңиз болот. Биринчиден сиздерге чоң рахмат конокко чакырып. Биз ошо кечээ күнү келгенбиз Бишкектен. Кечээ күнү эле жазып калышты, бизге конок болуп кетиңиздер деп. Сүйүндүк бир чети. Келип как раз биз ошо сериалыбызга локациялар издеп жүргөнбүз. Сиздерге чоң рахмат. Буюрса сиздерди съемкадан да күтөбүз. Ошол жака да келип кетиңиздер. Биздин коногубуз болуп. Жаштарга болсо жаштарга ийгилик каалайм. 11-классты бүткөндөргө жакшы бүтүрүп алгыла. ОРТ тапшыргандар жакшы тапшырып, жакшы жыйынтык алып алгыла. Андан сырткары өзүңөр каалаган кесипти тандагыла, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү уккула, өзүңөрдүн оюңар менен иш кылгыла. Эч качан бирөөнүн, эми чоңдордун советин уккула, бирок силер эмнеге кызыгасыңар, ошол нерсени кылгыла деп айткым келет. Себеби бул кесип менен силер өмүр бою ушул кесиптин артынан үй бүлөңөрдү багасыңар, өзүңөрдү багасыңар, мамлекетке салым кошосуңар. Ошон үчүн кесип тандагандан адашпагыла жаштар. Себеби 5 жыл окуйсуңар, 3 жыл окуйсуңар, 4 жыл окуйсуңар, окууңарды бүтөсүңөр, Москвага кетесиңер же Англияга кетесиңер. Жанагы ата-эненин эмеси калып кетет да. Жаштарга берген, мисалы 11 жыл окутат, 11 жылдан кийин дагы шаарга барып окутат. Элементарный ошо кийип жүргөн ботинкасы менен носкисин эле актаса, ошо кесипти тандап, ошол басып жүргөн жолуна кетирген, мисалы энергиясын актаса, ошондой эле ата-эненин нанга салган акчасын актап берсе, анда соңунда мисалы ошондон эметпегиле жаштар. Сиздерге айтарым, кесипти туура тандагыла, ошентип Россияга кетип калбаш үчүн, Англияга кетип калбаш үчүн. Окууңарды бүттүңөрбү, айлык аз экен, анан мындай экен дебей эле күткүлө. Баары эле сразу болуп кеткен эмес. Бир кадамдан баары көбөйөт. Мисалы ийгиликке жетиш деле оңой эмес. Себеби ийгиликтин артында канча деген түйшүк бар. Ошого чыдаса, бүт адамдар ийгиликке жетет. Жаштарга советим ушундай. Кеңешим. Сонун, өтө сонун мыкты кеңештер, насааттар болду десем болот. Бүгүнкү биздин эфирдин сыйлуу коногу режиссер Байгазы Жумал уулу болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биздин эфирге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу достор, урматтуу угармандар, кийинки эфирлерде сак саламатта көрүшкөнчө аман болуңуздар демекчибиз.